буларга парс эмес ушундай адамдарга. Ала кимдер десе, капыр адамга. Капыр адам исламга кирбесе орозосунан пайда жок. Эгер орозонун ортосунда тобо кылып калып бир адам мусулман болуп калса, ошол күндөн баштап орозо тутуп баштайт. Сомал бакия калган, мисалы орозонун 15-inde 15 күн тутулуп калганда бирөө исламга кирип келсе, ошол күндөн баштап эмне кылат? Орозо парс болот. Мурунку 15 күн толтуруп беребиз, толтуруп бербейт. Эмнеге толтуруп бербейт? Ал кезде капыр болгон. Капырчылык кезинде орозого парс болгон эмес. Жанагы бизде мусулман болуп туруп, өзүнүн жалкоолугу менен кайсы бир себептерден карыз болуп калгандар, алар толуктап берет. Ал мусулман абалыгында орозону каза кылды. Орозону өткөрдү. Анын мойнунда кала берет деген сөз. Балагатка жете элек кичинекей балдарга да орозо тутуу милдет эмес. Эгер балагатка жетпесе да бирок айырмалаган бала болсо, же кыз болсо, түшүнгөн болсо, орозо тута берсе болот. Ал адамдын акысында эмне болот? Нафил болуп кете берет. Парс эмес, нафил болуп. Мындай айтканда, сообу жазыла берет. Ата-энесине да жазыла берет. Акылы кем жинди адамга орозо парс эмес. Мындай үзүрү бар, акыл эси жайында эмес адамды кыйнап, кимдирдин жакындары болуп калса, орозо туттурам деп кыйнабаш керек. Ага орозо тутуу милдет эмес. Ошол акыл эси орунда турбай туруп деле орозо туткан болсо, ал адамдын орозосу туура эмес. Эмнеге туура эмес? Себеби ал акыл эси орунда болбогондон ал ниет кылышты билбейт. Жана ошондой эле дагы ушуларга орозо тутуш милдет эмес. Ооруп калган адамга ошо оорун айынан орозо тута албай атат. Же сапардагы адамга. Мындай айтканда ушу сапардагы адам жана ооруп калган адам орозо тутпай калса күнөөкөр болуп калбайт. Себеби орозо тутууга тоскоолдук жараткан алсыздыгы бар. Аллах Таала уруксат берген. Бирок орозо ошол үзүрү таркагандан кийин, ошол тоскоолдук жоюлгандан кийин кайрадан кайтарып берет. Кадимки сапардагы адам өз жерине кайтып келгендей, же ооруп калган адам кийин оорусунан айыкканда канча күн кетирген болсо, ошончо күндү кайра толуктап берет. Бакара сүрөсүндө Алла Таала айткандай: "Фаман кана минкум маридан ав аля сафарин фа иддатун мин айямин ухор." Кимди ким ооруп калган болсо, же сапарда болуп калган болсо, анда башка күндөрүндө толуктап берет.